кылгандан кийин 1, 2, 3, 4 бутак чыкканда 1, 2, 3, 4 бутак. Ошол 4 бутакты эгерде биз ошол боюнча калтырган болгон болсок, биринчи минуска учурай турган жерлери өрүктүн өзүнүн характерин алганыбызда мөмө бүчүрлөр жогоруга жайгашышат да, бул үчүн. Азыктар ушул жака болгон үчүн мөмөлөр жогорулап кетет. Ушул жерге чейинки жерибиз биздики бүт бардыгы боштук болуп калат. Боштук. Ошол боштук болуп калбаш үчүн биринчиден, экинчиден бизге бул формированиянын ушул бутоо түрүн тандаганыбызда көп лидерлүү булабыз деп тандаганбыз. Ошого бизде керектүү шак жок болчу да. 4 чак деп атпаймынбы? Бул 4 чак бул өрүк үчүн өтө аздык кылат. Биздин бутоо түрүбүзгө сала турган болсок, алар биринчиден баягында мен айткандай жогоруга чыгып туруп башынан мөмөлөйт дагы, ошого чейинки жерлер пустой болот. Экинчиден башынан сынат, ошентип биздин эмебиз бузулат. Кийин аны биз токтоткондон кийин деле ылдыйда мөмө бүчүрлөрүн чыгарыш өтө кыйынга турат. Бул өрүктө өтө эске ала турган нерсе. Себеби ылдыйкы бүчүрлөрдүн көп мындай чукур уйкуга кирип кетет да. Ошолорду кайра ойготушубуз кыйын болуп калат. Кайра чыгарабыз десек дагы 2 жыл жоготобуз. Чыкканда дагы бизге көбүнчө дене боюнда болгон мындай майда бүчүрлөрсүз өсүүчү болуп чыгып кете берет дайымачы. Бир бутактан мисалы мынакей ушул абал кайталанып калат да. Дайыма бизге өсүүчүнү бере берет. Бизде мындай мөмө бүчүрдү бербей коет. Демек биз ошонун алдын алыш максатында, шактарыбыздын санын толуктап алыш максатында 2 жылдык ошол иш-чараны мисалы 1 жылга кыскартып койсок болот да. Ошол 70 см өскөндө кесилгенден кийин бизге ар бир бутагыбыз кеминде канчадан? 4төн берген, 4. Буда дагы 4, 3төн, 4төн ушундай. Эми жалпылап келгенде бизге азыркы учурда 8 бутак керек. 8 бутак. 8, 6 же 8 бутак керек болот. Ошол бизге жетиштүү. Азыр ушуну кесип көрсөтсөк, мына азыр ортодогу, эми өрүктө билесиздер, бул данектүү болгон үчүн күндүн нурунун тийиши, фотосинтездин жүрүшү өтө маанилүү. Ошого ортону ачабыз биз. Негизи дүйнөдө өрүктү бутоонун түрү алмада кандай болсо ошондой абалга салса деле болот өзү. Бир дээрлүү кылып деле тарбияласак болот. Бул үчүн дагы кыйла билим керек болот. Бул эми өтө супер интенсивдештирилгенде ошондой бутоо түрлөрүн дагы тандасак болот. Ошого жараша тамыр тандап алып, эми биз ушул тамырдан келип чыгып, сорттун өзүнүн мүнөзүнөн келип чыгып туруп, 6 же 8 шак койсок туура болот деген чечимге турушубуз керек болот да. Ортодогуну алып салабыз. Бизге керексиз болот. Эми негизи ортону ачышыбыз керек бираз. Көп жаткандагы шактар бизге жакшы эмес болот. Канча градус болуш керек ошол жер? Кандай кетиш керек? 60-70 тегереге. 60-70 тегереге. Бизде 45 градус болуп калса да бул жакшы эмес. Себеби азыктын жүрүш скоростун биз дайыма мындай интенсивный кармашыбыз керек да. Тынымсыз мындай. Жат чакта азыктарыбыз акырын жүргөн үчүн бизге ошол жердеги мөмөлөрдү чоңойтуп беришке бир аз эмерээк болуп калат. Слайдыраак болуп калышы мүмкүн. Бул жерде мына ылдый көздөй кеткендерди алып салабыз да. Булардын бизге кереги жок. Обрезкага келгенде өзү биринчи очередь эң керексиз шактарды алып алгандан кийин анан пландар түзүлө баштайт да. Ылдый кеткендерди эмнеге алып атасыз ошондо? Начар шактыбы же? Жок. Бул алгандарыбыз алгыбыздын себеби биринчиден бизге орунсуз жерде турушат. Ылдый тарапта турат. Экинчиден сан боюнча бизге ал ашыкча алып калат. Эң негизги себеби ошол. Бизге азыр 8 шак керек болот деп атпайбызбы? Демек биз ошодон келип чыгып тик
болгон баягы өзүбүзгө керектүү градустарды гана калтырабыз. Ылдыйдагылар баары бир булар балтырган учурда деле градустары жакшы эмес болуп, бизди кийин агротехникалык иш-чараларда кыйнашы мүмкүн да. Техника жүргөндө булар өтө жерге жакын болуп, өмөнүн массасы менен дагы мындан ылдыйлап, ошентип бизди кыйнайт. Ошондуктан биз ылдыйда болгон бутактарды алып салабыз. Негизи бул сорт көп тик өсүүчү эмес болгон үчүн ушунун характерине келип чыгып, бир аз көтөрүшкө дагы туура келет. Себеби мына бутакты мен градус өтө төмөн экен деп туруп алып сала албайм. Бул өзүнүн ордунда турат. Демек, ушул бутакка мен чечимди жогорулатуу максатында кыскартышка мажбур болом да. Ушул бул жерден бизге буюрса 3-4 бутак берет. Ошол бутактын бизге керектүү градустагысын гана тандап алып туруп, калганын кече эртеге вегетация башталгандан кийин бир 10-15 сантиметр аралык болгондо бутактардын багыттары бизге билинип калган учурда керексиз экенин сразу алып коюшубуз керек. Аны күчтүү кетирип кереги жок. Ушундай. Анан биздин азыр ошолго келебиз. Скелеттик бутактарыбыз болуп эсептелет да. Бул өрүк менен дээрлик өмүр бою жашай турган бутактарды эсептөп болот. Кийин алмашат булар кезеги мененчи. Эми бул жерде азыр уже мөмөлөр толгон биякта. Ошону биз нормалдаштырышыбыз керек. Ушул боюнча биз сүйүнүп көп мөмө алат экенбиз деп коюп койсок, бизде биринчиден формасын бузат, экинчиден сапаттуу мөмө болбойт ал жерде. Үчүнчүдөн азыр биз коммерческий пайда алышты көздөбөшүбүз керек. Мисалы кандай десем, өтө көп пайда алышты азыр ушул жашында көздөбөй, эртеңки 5 жыл жакынкы 10 жыл аралыкта боло турган нерселерди көрө алып туруп, ошол фундаментти түзүшүбүз керек да бул жерде. Бул дагы ошол үйдү салганыбызда фундаментти кургандай эле бир сөз. Азыр мына жерден кыскарттык. Эмнеге мына жерден кыскартпадым дегенде ошол маана. Мөмөлөр көп болуп калды. Шагыбыз азыр жаш, кубатсыз, ошон үчүн биз буга ушул жетиштүү бизге. 1, 2, 3, 10 бутак болду. Демек бизге мына бутагыбыздагы ашыкча болуп атат. 10 бутак болду. 10 литр болду ушунда? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болду. Биз 7-өнү койсок болот. Мына бирөөсүн алабыз. Айта кетчү нерсе, мына мөмө прутиктери бизге мөмөлүү болуп жакшы көрүнгөнү менен бул узундук өтө узун болот. Бул жабат, бул жарабайт бизге. Бизге дайыма канчалык десем, ушул денеде эң узуну 10 сантиметр болгон гана бутактар болуш керек да, мындай мөмө үчүлөрчү. Биз ошондо дене бою ушул системаны кармап кете турган болсок, азык ушул жерде жүрөт дагы. Ошол четиндеги мөмөлөргө азыкты регулярный жакшы бере алат. Ошондо биз сапаттуу мындай бир калибрдагы чоң мөмөлөрдү дайыма алышка шанс түзүлөт да. Мына жерде бул бутагыбыз калат экен, демек мундагы бийиктиктерин орточо бирдейлештириш шарт. Так, эми азыр мыналарды алабыз дедик. Узундардын кереги жок, бири-бирине жөлөнүп калгандардын кереги жок. Үстүдөгү күндүн нурун тосо тургандар кереги жок. Калганы азыр бизге убактылуу мөмө берип турса болот булар. Майда бутактарчы. Андай калабыз. Себеби биздин негизги принцибибиз мөмөнү денеге карматыш болгон үчүн денеден ажырап чыгып дагы өзүнчө болом, шак болом деп аткандарды ушул жаш учурунда эле жок кылып коюш керек да. Муну дагы эми биз мөмө биякта экен деп туруп, мындай кесип койсок, анда биз өзүбүздүн таразабызды бузган болобуз. Демек, бирдейлетишибиз керек да. Бирдейлетишибиз керек. Ушундай. Азыр 4-8 бутак калды. Мынаны деле алып салсак болот эле. Алып салсак болмок, бирок бул жашынан өз алдынча бөлөк отдельный кетип аткандыгы үчүн мен буну калтырып коем.
Бул дагы маанилүү. Муну бул жерден алсак биз туура эмес кылган болобуз. Мунун градусунан келип чыгып туруп бир аз көтөрүш керек болгондуктан баягы айткандай 3-ө 4-ө чыкканда ошонун жогоркусун бизге керектүүсүн алып калабыз. Азыркы абал ушул. Демек устигени бир аз мөмө калат экен. Анан Ооба. калган мисалын алын да. Азыр ушунда деле келе мөмө калды бирок. Бул жерде былтыр дагы жасала турган иштер бар эле. Ошол кандай иштер эле? Мисалы, азыр биз алдык го. Ошол бутактарды былтыр эле алышыбыз керек эле. Былтыр. Ооба. Былтыр алышыбыз керек. Былтыр Ошол неге алынбай калды, кандай болду? былтыр убакыттын тардыгынан алынбай калды окшойт. Ошолой экен. Убакыттын тардыгынан буга үлгүрүлбөй калды. Эми ошол дайыма эле плюс жагын айта бербей биз минус жактарды да айтышыбыз керек да. Ошол минус жагыбыз азыр бул жерде ошол болуп турат. Карагыла, мына 1, 2, 3, мына жакта 4, 5 дээрлик бутактарыбыздын жарымы жок болду. Жок болду. Ошол ушулга кеткен азыкты биз эгерде ар бирин ошол койгон шакка койгон болгонубузда азыркы мынакей ушул көрүнүш, мына нөмөлүү көрүнүш бизде ушул жерде мындай турмак. Ушундай турмак дагы. Биз ушул жерден кыскарткан болсок, бул жагында нөмөнү ошол кыскартканыбыздын эсебинен, башка шактардын жоктугунан, ошол пайдалар ушул бутактарга иштеген үчүн булардын калибри дагы жонормок. Ошол азыктар бул штамптан кайтып туруп, биринчи мына штампты дагы кубаттамак. Кубаттап туруп, тамыр системасындагы тереңдегенге жол бермек да. Анда багы көчөттөрдү эми ушул интенсивный методдо бутап атпайбызбы? Бир жылда 3 жолу буташ керек же, бул же биринчи жылда көчөткө тиешелүү же ушундай жылына 3 жолу буталабы бардык көчөттөр? Мен обрезка менен эле күн өтүп кетпейби деп. Ушундай эле болтабы? Жылына 3 жолу, 2 жолу бутаса. Ошондой. Айында толук айтып берсеңиз кайсы айларда? Бул мисалы 40 сантиметр кылып кестик. 4 бутак 3 бутактан чыкты. Ошолорубуз 50-60 сантиметр болгондо ошол бутактарыбыз чыккандан кийин мына түбү бышат да. Түбү бышкан учурду күтүп турабыз. Ошол түбү бышканда биз 10-15 сантиметр аралыкта ошолорду кайра бардыгын алып коюшубуз керек. Ошол алгандан кийин мисалы дагы чыкканда балким кээ бир бутактар бизге керексиз шактан багыттап бутак берет да. Ошолорду ошол учурда эле 10 сантиметр болгондо эле азыр биз кайчы менен кескенди кол менен алып койбошубуз керек да. Кол менен эле алып койгон болсок бул обрезкага кирбейт, бул санитарный. Мына майдаларды бәрін тазалап қойу, Жок, булар чыгам кейін кеттер. өзү негизи ушулар мөмө бичүр. Булар пулдабы булар? Көрүк болот чейин. Сизге суроо да. Түшүм бүчүрү кайсылар ошолорду көрсөтүп берсеңиз? Түшүм бүчүрлөр. Ооба, түшүм мынакей, мына майда болот булар. Айырмасын айтып. Айырмасы бүчүрлөр өздөрү мындай томпок болуп туруп, мынакей, мына жерде мөмө бүчүр жок, кичинекей. Ошондо эки көздүүлөр бүчүр болобу болбойбу? Эки көздөр деле болот. Эки көздөр ушундай томпойт өзү билинип калат. Екі көздер бар екен айтты. Бардық екі көз екен. Ошол мисалы өзүбүздүн классический илгерки бактарды бутуп атканда деле мен көп жерде көрүп ушул денедеги ушундай майда мөмө бүчүрлөрдү эле ала беришет да. Ачам депчи. Бул ката. Керектүү нерсе. Бул ката. Натыйжада мул бутакка кеткен азыкты талашкандар жок да. Бүт бардыгы жогорга жөнөйт. Ошого анан кийин бардыгыбыз баягы шатыларды 4 метрлик шатыларды, 5 метрлик шатыларды коюп терип атканыбыз ушудан. Ошол эле массаны биз ылдыйда эле кыйналбай текшертебиз. Ушундай. Канча берет экен ушул? Бул эми бир 1 килограммдын эгерегинде мөмө калды. Жашталыбы. Эгер ошол сууктан же башкалардан калып калган болсо ушул 1 килограмм 2 килограммдын эмеси бар. Себеби ар бир бүчүрдө 50 грамм 60 граммдан эсептегенде деле жерде жакшы мөмө болуп калат. Эми ошол кийинкисине өтсөк деле болот экен. Бул эми кийинки бутал качан болот? Мына азыр. Жашыл будоо, Жашыл бутоодо. Майдабы?
ошол баягы айткандай уже бутактарыбыз 10-15 сантиметрге өсөт го. Ошондо керексиз болуп калганын сразу ошол учурда алып коюш керек. Былтыр келгениңерде ошо зеленый обрез кылгансыңар да жетти, Абрезге келген учурда биз сразу эң биринчи сөзсүз кете турган бутактарды алабыз. Мисалы, мына жерде бул Болбойт, жарабайт. İçini açış керек экенде күн тие турган кылып. эми азыр бул жерде биз кээ бирки мындай жоноргон бутактарда бир аз дүмүрчөк коюу менен туугандар. Ушул дагы өтө важный прием да. Өтө важный прием. Бул мына жерде мөмө бүчүрлөр жок болгондуктан мен дагы бул өсүм күчөп кетпеш үчүн ушул жерде дарактын бутагын мажбурлап мөмөлөтүү эме болуп атат да, азырчы зарылсыз келип чыгат. Мындан шак чыгып өө кирет да. Будан шак чыгып запас мындай ушул жерде көп өсүүчү чыгарбайт бул. Көбүнчө мөмө бүчүр чыгарат. Бирөөсүн мөмө бүчүр чыгарса, бирөөсүн өсүүчү чыгарат. Ошонун өсүүчүсүн алып койсок баягы май айында. Демек бизде жалаң эле эме калып калат. Түшүмшак. Мен муну мисал катары көрсөттүм, азыр берге койбойм. Себеби бизде азыр бунун өзүнүн көлөмүнөн келип чыгып бийиктигин орточо ушундай кылган болсок, бизге ушул жетиштүү деген сөз да. Эгер ушул боштук бияка жогорулап кеткен болсо, ушундай приемдорду колдонобуз. Денеде бизге керексиз деп элеп аткан шактарды дүмүрчөк коюу менен ошол жерде мөмө бүчүлөрдүн көбөйүшүнүн эме сак болот. Бул жерде азыр мынакей, бул жагыбызда бизге ушунчалык даражада керек болчу. Жатып тургандыктан биз муну баягы айткандай көтөрөбүз. Биринчиден мына бош жактарында толот мөмө бүчүр, экинчиден биз көтөрүп алган болобуз. Бир нерсени эске алышыбыз керек. Туугандар, ушу современный өрүк сортторунун өздөрүнүн характери боюнча айтайын. Азыр келатып, мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6-га бөлүнүп кеткен, ама мен 7. Бул жакшы эмес да. Бул келатып туруп конкуренттер буларчы, мындайча айтканда. Биз буларды алышыбыз керек. Эгер орунсуз жерде турган болсо, биз сразу аябашыбыз керек анчы. Кийин бул бизге дагы шанс бар да, жаш көчөт. Керексиз жерде орунсуз турганды алсак деле кийин бизге керектүү бутакты берет ол. Булар өтө ылдыйда турат. Дегиле эмесетип көрөбүз. Мунун азыркы формасы өтө түшүнүксүз деле болгон болуп калат. 6 kaldı. 7'de. Жетиштүү ушул. 7 бүчүр жетиштүү. Ушул жерде сурооңорду берсеңер болот. Мына жерде эгерде болгондо булар азык талашмактагы биздин мөмөлөрүбүз майда болмок. Өзү сатууда биз эң оңой сатыш үчүн качественный мөмө керек да турабы. Ошол качественный мөмөнү биз кантип алабыз? Биз жалгыз гана бутактардан алабыз. Бирлүү дээрлүү денеге жармашкан гана мөмө бүчүрлөрдөн жакшы сапаттуу мөмө алабыз. Экинчиден бизде жаңылаш оңой болот. Мисалы, мына бутагыбыз айтайын дегеним, мөмөлөгөндө биздин калибрлер бир аз түшүп аткан болсо, дарагыбыз сәл кыйналып атканын байкаган болсок, демек биз бирден, экиден кылып туруп, алып туруп, түбүнөн алып туруп, бул эми кийинки процесстерде 4-5 жылдан кийинки процесстер. Ошо алып туруп, экөөнү алып дейли мынан алмаштырууга. Экөөнүн алгандары мында мөмөлөр сонун болуп тура берет. Биз алып салгандан кийин жаңы чыккандар мөмө өсүп, мөмөгө жатып, бизге уже ал жаңы бутактарыбызга мөмө бере баштаганда кийинкилерди биз ошентип
мындайча айтканда дайыма жаш эмелерди мөмө алган болобуз да, сапаттуу. Канча жылда алмаштырабыз эми буларды? Бул дарактын өзүнүн ненеси айтат. Мисалы мөмөлөр майдаланып турат. Анан өсүү деңгээли 1 жылдык вегетациябыз 50 сантиметрге жетпей, ошондой болуп аткан болсо, сразу эле эмеге жаңылабыга өтө берсек болот. Бирок ого чейин деле баланстап кетсек болот анычы. Анан дагы мынаны көтөрүү максатында ушуну кылдыңыз го. Ошонун бир гана шакты кылабыз, ошо керектүү градустан калган тону алып салабыз, а? Жок болот, өрүктө эң оңой. Скелет кетет. Ушул скелет. Эми бул эми жаш болгон үчүн азыр толук форманы биз бере алган жокпуз чындыгында. Бизге керектүү жерден шап берилген жок. Бул идеальный формага келиши 3-жылга барып болот. 3-жыл. Быйыл дагы бияктан керектүү жерлерден шаптарды чыгарат. Ошолорду тарбиялайбыз. Анча-мынча керексиз бул уже орун алмашуу 2-3 жылда болот дагы. 3-4-жылдан уже бизде стабильный ушул лидерлер 1 градуста, 1 высотада, 1 жоондукта туруш керек болот да. Мөмөгө жатат, а? Мөмөгө жатат, ошол мөмөгө жаткыруунун азыр эгерде мына жерден кеспегенибизде биз мөмөлөр биякта турду го, жогоруда. Ушуну турду да. Бул өтө көп тыкылат дагы, бул сынмак да. Ооба. Бул сынат. Немелери бар, видеолору бар. Баягы өзүңүздөр эле көрүп атсаңыздар керек. Эккенде мына жерде кырккан ошол боюнча кеткен да. Үстүндө турат 2 метр үстүндө мөмөч. Жерге жыгылып жатып калган мажырымталдай элечи. Ошондой өрүктөр бар. Бул эми денеден ылдыйынан баштап өзү көтөрүлө турган мына эмес деле тонмол да. Көтөргөн эмес. Азыр Бул форманын эч кандай аты жок. Негизи испанский деле кирет. Бирок биз бирөөлөрдү турабашыбыз керек да. Бирөөлөрдү турабай, өзүбүздүн климаттан келип чыгып, өзүбүздүн кыртычтан келип чыгып анан бутоо турум беришибиз керек. Эгерде биз Американын форма турун берип койсок, азыр берде толук экени биз банкрот болушубуз мүмкүн да. Мисалы. Дурсуроо да. Азыр мына жылдан кийин мына жерден чыгат да. 4-5 4-5 чыгат. Шуну мынаяка буруп туруп муну кесебизби же дальше тикке алып кетебизби? Жок. Мисалы градусын нече усак коюш болуп керек? чыгабы же кандай? Канча шап коюш керек? 5 чыкты. Биз мындай койсок адашкан болобуз. Горизонтал болуунун кереги жок. Биз баягы айткандай 60-70 градустун тегерегинде иштейбиз да мынча. Эгер тик бирөө тик болуп калганы бардыгы жатып калса деле ошол тикке алып кетебизби? тикти алып алабыз. Бияка зыян жокпу? Күн кирүүбү? Жок. Бул ошол каралган да бу жерде, мына аралыктарда күндүн нурунун тийиши чыккандан баштап батканга чейинки аралыкта бул жерде ошол эске алынган. Эгер биз мындай кылган болсок ондо болбой калат. Бузабыз да. азыр дагы бир суроо. Мен былтыр как раз ушул сонон алгам, бирок зеленый обрезка берген жокпуз да. Ушундай эле бир 4-5 шап гана ошо сиз айтканда ушунча болуп кеткен. Аны эмне кылышым керек эми? Ушундай жерден кесип салыш керек. Эми башынан баштайсың. Башынан баштайсың. Шапты көбөйтөсүң. Бул деген сен 1 жыл уткуруп койдуң. Ошондой болуп 1 жыл уткуруп койдуң. Биз ошол былтыр кичине кыйтырылып колдондук. Анан Баткен областынын ысык климатын да эске алдык да. Эгерде мен ошол өрүк түндүк жакта болгондо мен аны кестирбейт элем. Себеби биз кескенден кийин ошол шактар бизге керектүү жерлерде пышып мынтип бере албайт да. жетилбейт. Демек биз климаттан, жердин кыртышынан, бул кандай сорт, кайсы тамырда бул көчөт өзү, ошолордун баардыгын камтып келип туруп, анан эң акыркы туура чечимди кабыл алышыбыз керек. Анализдичи. Азыр ушул көчөттүн тамыры ушул 8 литрге жеткизип бере турганда кылып таптыңыз да? Ошондой Литрди көбөйтсөк деле болот, бирок тамыр жеткизип бере албай калат. жеткирип бере албай калышым. Азыр өзү негизи 8 бутакта бунун эко как запас катары. Мунун аз Бирөө эко аз болушу мүмкүн. Биз дайыма запас менен жүрүшүбүз керек. Себеби мисалы азыр мөмөчүлөрдү болжолдоп койдук дейли. Эртеге ала билет да бул. Балким ошол жылы үшүк алуу же башка бир нерселер болгон болсо биздин расчетубуз бузулуп калат да. Демек мындай экен да, азыр эртең жазгы тоо, кийин майда санитар өсөт. Ошондо керексиздерин алып туруп, бирөөнү коюп коебуз. Азырдан бирөө эле калыш керекпи? Ошондо керек. Жаңы чыккан. августта негизинен августта шап сүрөт да өрүктөр.
Биз Ошо августта деле керек экен. азыр ошого кетти азыр. биз зеленый обрезканы кайсыл айда кылабыз, кайсыл айда түгөтөбүз, кайсыл айда акырга. Ошого Акыры. баштадык. Мисалы сиз эктиңиз, кырктыңыз, кырккандан кийин 4 жак чыкты, баягы учурда кестиңиз, кескенден кийин ошол бутактар чыкканда ошолорду дагы арасынан бул жаңы эге тургандар үчүн информация айтайын. Ошол жерде азыр мына кесип салгандарыбызды ошол башында эле кесесиңер. Башында канча баш шапчыган жерде ошонун башында эле кыласыңар, анан кийин мына учурга келе турган болсок, бул 4-5 чыкты. 4-5 чыккандан кийин бирөөнү калтырдыңыз. Калтырган шабыбыз өсүп, дагы өсүп кете берет. Бул дагы башынан мөмөлөшкө аракет кылат. Ошол учур июль айынын этеги бу жакта жарап калдык да, Баткен областында. Июль айынын этегинде ошонун азыр канча калтырдык? Мына примерно бир 60-70 сантиметр калтырдык да. Муну дагы ошол 60-70 аралыгында бирдей примерно бирдей кылып калтырабыз. Ошондо биз 3 этапка бөлгөн болуп атабыз. Биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап. Болду, ошо менен биз токотобуз. 3 этап менен токотобуз. Муну август айында эмнеге токтотуш керек? Дагы ошол мындай боштук болуп калбаш үчүн. Эгер токтотпосок, мөмөлөрүбүз ошол экинчи этабыбыздагы бутактын дагы ошондой жеринде болуп калат. Мына жеринде жок болуп калат. Ошону алдын алыш үчүн биз сөзсүз муну токтотобуз. Ошон үчүн 3 этапка токтойбуз да. Эми мына жерден качан кантип чыгарабыз дегенде, бул өтө кыйынга турат эмчи. Өтө кыйынга турат. Эгерде 1 жыл кеспеген болсоңор, ол эң кеминде силердин 2 жылдык аркага кеткен болосуңар. Себеби бу жерде жөн эле бул турбанын кызматын аткарып калат. Жөн эле өтүп кете берет. Мөмөлөр, то есть азыр бул мөмөлө бүчүрлөрдүн ойготууга жараксыз болуп калат дедичи. Мунун бардыгын биякта активдүү турган шактын бөлүгү тарта берет. Натыйжада азык токтобой бул бүчүрлөрүбүздүн ойгонушу кыйын болот. Ошон үчүн сөзсүз токтотуу зарыл да. Ошол токтогондо гана анан булар чыгарат. Анан давам мен жакшы көрүп атам. Сматтен чыгып атат да. Ошону кусок калтырып кесиш керекпи же до конца тапап кесиш керек? Жакшы бутоодо. Бул өрүктө до конца күнү. Эгер баягында мен айттым го, ошол демирчок коюп кесүү бул айла жоктун иши. Жазгы эмедеби? Айла жоктун иши, кышкын иши. Кышкын. Айла жоктун иши да. Мына жерде азыр эртеге биз күтөбүз эми. Бул өсүмдү бере берет эми, бунун эртеңки эмеси белгилүү болуп турат. Мына жерден чыгарыш кыйын болот мөмө бүчүрүчү. А бизде азыр мына жерде мөмө ашчы болуп атат, ошонун бирөөсүн алып койгон, Бизде ушул мөмө бүчүрүбүз ушундай денеде ушундай болуп кетиш керек да. Мындай болуп элечи. Ылдыйдан баштап шуну чыгыш керек да. Ошол манан көрүнгөч майдасы көп экен. Өзгөчө экен да. Мына карагы ушул мына жакта болуш керек да. Мыналар да узундук кылат. Буларды нормалдаштырабыз. Готтук кылат да. Мындайча айтканда ушул жерде мына ушул мөмө бүчүрлөрүбүз тикен сыяктуу дененин боюнда эле кете бериш керек. Тергенибизге дагы удобный болот. Ушундай шакта. Майда бутактар. Анан булар өсүүчү эмес да. Бизге маселе жаратпайт буларчы. Азыр Бенекеймо баягы 3 жылдык рубиста бар. Ошого барайлы, Ошого дагы нерде биректи бутап туруп. Ушунун немеси бар, 3 жылдыгы бар да. результаты болгон жерде бар да. Ошого барайлы рубиста бакка. Азыр неме калгандан кийин Ошол майдагы биздин кыла турган иш, ошолорду мына азыр эм алып атабызбы? Ошону жаза эле коюп коюшту. Ошолор керектүү азыкты бияка алыш. Анан монда гилас Гиласка да көрөбүз. Бар болсо. Гилас көрсөтөм болсо. Гилас көрсөтүп берсеңиз деле жакшы болот. Гилас боюнчабы? Эгилген гилас болсо баары гилас бар. Эгилген гилас болсо жакшы болот. азыр рубистадан кийин бирөөңүздөрдүн баягы полкайлык гиласыңар болсо ошол жака барайлы. Ошол жакшы болот. Жакын жерде бар бирөө жак. Менде Олгада бары неме да классикалуу башка жакта.